Эми кандай болбосун, пайгамбарчылык милдетин аткарып, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ушу Меккеде чакырыктары башталганда, Меккедеги мушриктер кыйналып калышты. Көрө албай, чыдай албай, кээ бирлери шектенип, кээ бирлери душмандыгынан кандай болбосун анан айтты, ушу бир эки кишини тандап туруп, эң акылдууларын Мединага жибереличи. Мединада жөөттөр бар. Жөөттөргө дагы китеп түшкөн. Христиандар бар. Аларга китеп түшкөн. Алар Таурат, Забур, Инжилдерди билет. Мына акыркы пайгамбарымын деп атат го, Мухаммад деген. Ушу Мухаммад чын эле пайгамбарбы же пайгамбар эмеспи? Алардын китебинде бир айтылганбы, жазылганбы деп ушу Меккедеги жашаган мушриктер Надар ибн Харис, Уқба ибн Аби Муайт дегенди ушу экөөнү жиберишет жөөттөргө. Барып келгиле деп. Бул экөө барат дагы ошол жерде жөөттөрдүн аалымдары, яһудилердин аалымдары, Таурат, Забурду жатка билген, кыйын билген кишилерине жолугуп анан сурайт. Ушундай болуп атат биздин Меккеде абал. Мындай деген киши чыкты, мындай деп айтып атат, өзү мындай эле деп не кылсак болот, ошо чынбы, чын эмеспи деп. Анан ошол жөөттөрдүн аалымдары ошол экөөнү Меккедеги мушрик баргандарына, мынакей Надар менен Уқбага мындай дешти. Силер баргыла дагы Мухаммаддан 3 суроо сурагыла деди. 3 суроого жооп бере алса, ал пайгамбар. Жооп бере албай калса, ал самозванец ал. Өзүн калп эле алдаган, силерди ушундай туура эмес, азгыра турганга алып келе турган ушундай эле өзү бир киши деди. 3 суроону сурагыла. Бири болсо мына деди. Эгер ал чыныгы пайгамбар болсо ошого жооп бере алат. Биринчиси, о жаш жигиттер боюнча сурачы. Булар бир үңкүргө кирип жок болуп кеткен го. Ошолор туурасы эмне дейт? Алар ким болгон, кандайча жок болуп кеткен, эмне себептен жок болуп кеткен? Ошол жаш жигиттер бир тоодогу үңкүргө барып жок болуп кеткен. Ошону айтсын дейт. Бир. Экинчиси, чыгыштан батышка чейин кыдырып, басып, бийлигин орноткон бардыгын. Ал-Искандар Зулкарнайн боюнча. Аны айтып берсин. Так. Үчүнчүсү, рух. Рух деген эмне? Адамдын жаны. Рух деген эмне? Ушул 3 суроону сурагыла деп туруп, буларды бардын дайындап туруп, анан экөөнү кайра Мединадан Меккеге жибере беришет да. Меккеге жибере беришет. Курайш болсо Меккедеги бардыгын топтошот. Биз бүгүн конкретно чече турган маселени алып келдик. Буга үчөөнө жооп бере албайт го Мухаммад. Бул жөнөкөй суроолор эмес. Бул Меккеде жашап атса, анан эчтеким окубаса, жазганды билбесе, окуганды билбесе, алдында эч нерсеси жок болсо, алардагы Таураты бар, Забуру бар деп кыйынсынып келишет. Не болду? Эмне чечим болду? Ушундай чечим болду деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келет дагы айтышат. Эгерде сен чыныгы пайгамбар болсоң, анда мына ушул 3 суроого жооп бер дейт. Биринчиси дейт мынакей. Ошо жаш жигиттер тоонун үңкүрүнө алып жоголуп кеткен боюнча. Экинчиси, чыгыштан батышка чейин баскан падыша боюнча. Үчүнчүсү, рух боюнча дегенде пайгамбарыбыз айтат, эртең келгиле айтып берем деп кете берүү. Иншаалланы айтпай коет да. Иншаалланы айтпай коет. Эртең келгиле айтып берем деп иншаалланы айтканды унутуп калат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эртеси күнү баягы Меккеде мушриктер келет. Не болду? Сен пайгамбар эмесмин, Кудайың айтып атабы? Пайгамбарга вахий жок. Жабраил периште деле жок, вахий деле жок. Не болду бул жагы? 1 күн өтөт, 2 күн өтөт, 3 күн өтөт. 15 күн болот. Элестетип көрүң. Ана аларга табылбай калды да. Аларга табылбай калды. Мына жалганчы чыктыбы? Жооп бере албай калды тигинде мындай деп. 15 күндөн кийин, анан кийин Алла субхана ва таала Жабраил периштени жиберет дагы Каф сүрөсүн толугу менен түшүрөт 70 000 периште менен бирге. Бирок ошол жерде мына ал азыркы Каф сүрөсүнөн кийин, ошо Каф, ошол үңкүр ээлеринин окуяларынан кийин Алла субхана ва таала эскертет. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Ey Muhammed, sen ertege kıla turgan işti
иншаалла дебестен айтпағын дейді. Ертеге Алла қаласа деп айтсаң, вахи келмей екен да. Ошон үчүн Алла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буларга ертеге келе жооп берем, Алла Таала кааласа деген сөздү айтпай унутуп калганда 15 күн вахи кечикти. Элестетип көрүңүз, пайгамбарыбызга кандай деген нерсе болду. Анан Алла Тааладан эскертүү келди. Эй Мухаммад, вала тaqуlanna li shay. Бир нерсе кыла турган болсоң, сен айтпагын эч нерсени. Эмне деп? Ертеге кылам деп аны айтпагын. Илля яша Алла, бирок Алла кааласа деген сөздү кошуп айткын деп эскертүү келди да. Ушудан кийин, урматтуу мусулман бир туугандар, Алла Таалам кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга, өзгөчө мусулмандарга эскертүү. Кандай гана жакшы ишти 1 сааттан кийин кыласыңбы, кечкурун кыласыңбы, эртең кыласыңбы, ошону сөзсүз эмне деп айтыш керек экенбиз? Иншаалла. Жок, иншаалла бул арабча. Кудай кааласа деп эле коюңуз. Кудай кааласа деп эле коюңуз. Алла кааласа деп кое бериңиз. Боло берет баары. Бирок эмне болбосун, эртеге сапарга барасызбы, жолугушубу, иш чарабы, кандай гана жакшы иштер, арам ишти го, ага ошо айтылынбайт ага. Жакшы иштердин баарына ага Алла Тааланын каалоосу кошулбаса, аралашпаса, ал жакшы ишке ашпайт ал. Себеби эртеге кимди көрөсүң, көрбөйсүң, Кудай билет ал. Эртеңки күн тагдырыңда барбы, жок болсо Кудай билет. Эртеге ошо ишти кыла аласың, кыла албайсың, ал Алла Тааланын тарабынан мүмкүнчүлүк берилеби, берилбейби, өзү билет. Ошон үчүн мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кечигип кеткенде алар маскарлай баштап, шылдыңдай баштап, ар нерсе кыла баштады эле. Кийин анан 15 күндөн кийин Жабраил алейхиссалам Каф сүрөсүн алып келди. Мынандай кылып кичине кечигип калгандын себеби аларга 3 суроого жооп бере албай калгандыгы эмес. Иншаалла деп айтпай койгондун себебинен кечигип калды.